ушу Кайлин менен Мамыр көчөсүн жакшынакай толугу менен капиталын жасап бүтөбүз. Кудай буйрса быйыл. 21 мартта 100 автобус келет, анан ушу жылына чейин 100 троллейбус келет бизге Бишкектен. Асфальт завод сатып алып атабыз, анан жол сала турган спецтехника алып атабыз. Кудай буйрса. Жопсуз калат деп ойлогоңуздар, бүт жазуу иретинде берсеңиздер дагы, айтсаңыздар дагы ал сөз Кудай аткарылат. Да, жылыга иштер болчу, бирок өткөн жылдагыдай бир иш аткарылган эмес. Урматтуу туугандар. Анда баарыбыз күбө болдук. Келери көчөнү башлагачка ошо маршрутту жүргүзүп берсең өтө жакшы болот, элгечи. Жакында 21 мартта 100 автобус келет, анан ушу жылына чейин 100 троллейбус келет бизге Бишкектен. Ошондо кичине бошоп калат, ошондо кеңер болгондо шаардын жетпей жаткан жерине Кудай буйрса каттатабыз. Незаконный стройкалар көбөйүп кетти. Барган сайын көбөйүп кетип атат. Тазалык боюнча көйгөй дагы жаралып атат. Ошо бала бакчабыз 57 жыл мурда курулган, аябай зданиясы эскирип кетти. Сизге да рахмат, азыр шаарыбыз аябай гүлдөп атат. Коңсу шаардарынан айланып атат. Болторой нөтиже жок. Ушу планда бар экен, жана сүйүндүм дагы ошол тездетип берсеңиздер, рахмат баарыңыздарга. Шаарлардын баардыгын асфальттап сонун койдуңар, бирок мына Калелин көчөсү жарым асфальты тешилген. Азыр эң биринчи ошо Мамыров көчөнү, Калинин көчөнү жасайбыз, асфальт толугу менен жасайбыз, Кудай буйрса быйыл. Анан дагы башка да бир көчөлөр бар, эң шаарда эң. Ушулар силерге караштуу ушу Калин менен Мамыр көчөсүн жакшынакай толугу менен капиталын жасап бүтөбүз, Кудай буйрса быйыл. Пробканы кандай чечиш маселесин койсо, бизде дагы өзүбүздүн идеяларыбыз бар. Быйыл Кудай буйрса биз жазында асфальт завод сатып алып атабыз, анан жол сала турган спецтехника алып атабыз, Кудай буйрса өзүбүздүн. Анан ошондо шаардагы чоң көчөлөрдөн баштап майда көчөгө чейин өзүбүздүн күчүбүз менен Кудай буйрса көбүрөөк жасаган карап быйыл бармаш болот, ошо мүмкүнчүлүк бар. Анан ошо майда чөйдө көчөгөн баарын өзүбүз жасап кете беребиз. Бул Кудай баарын тендерге берип, бирөөнүн көзүн карап отурбай, өзүбүздүн техникабыз, өзүбүздүн заводубуз болот, Кудай буйрса быйыл. Анан ошо сурооторлордун баарын аракет кылабыз, Кудай буйрса. Анан жана канализация боюнча көп мерде суроолор келди. Канализациянын баары Кудай буйрса биз эми канализация быйыл дагы жазалат, экинчи дагы этабы бар, экинчи этабы, жаңы канализация, саркын суулардын. Анан баарын жетиштүү болот. Шаарга караштуу жерлердин баарын бул жана бүгүн мына бул жерге келди көп суроолор экен. Ошонун баарын Кудай буйрса быйыл кошобуз. Телекомдун артында бир 10 соттук жер деди бедиңер, мыйса өтүп кеткен деп. Аны мен өзүм барам. Баары айтылган суроолордун баарын жеринен барып өзүбүз барабыз. Өзүм да барам, чогуу барып кыдырып, чече турган маселенин баарын жерден чечебиз, калгандарын иретимен чечебиз, Кудай буйрса.